Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Алло, Ким бул? мен Султанмын, брат. Айдем, шойчулум, айдем. Султан, Оу, сен түшүндүңбү? мен түшүндүм. Сиз эле укуң, анан бул бизди тартып алып барат милицияханага. Барып туруп, милицияханага кирип туруп, тергөөчүгө кирип, булардын үстүнөн арызданам дейт. Доктор арыздан. Мага айтты, 102-ни чакырайлы дедим. Мен чакыр болуптур дедим. 102 мен чакыр дедим. Келди, анан бардык. Кирип жазып берди. Ошондо мен үстүнө эч кимди эч кандай сүйлөгөн деле жокмун, доолаган деле жокмун. Чыгып кеттим. Братишка үйгө кетип калган. Мен аны чыгып үйгө кеттим. Чыгып кеткенден кийин эртеси күнү чалып атат магачы. Сен жана кечеки видеодо жүргөн баласыңбы деп. Анан? Ооба сен кимсиң дедим десем. Мен роуддан чалып атам, келип кетчи деди. Сен кимсиң, представить этип койчу мага десем. Сен келсең деди, макул дедим. Анан үйдө отурганмын. Үкаң алып кел деди. Чалдым чалсам братишка албай койду. Апасына чалып, балаң экөөбүз дедим. Рашев деген Өмүрбек деген тергөөчү чакырып атат бизди дедим. Мен үнүнөн сразу билдим. Эме чалганынчы. Бауыржан чалган. Анан унчукпадымдан мен өзүм чогуу апарам туруптур деди. Чогуу барам туруптур деди. Бала мектепте деди. Макул дедим. Бала эмедеги деди. Сен мага жомогуңду айтпаган. Тиги братикаң айтып койгон, өлүп калат мындай жүрсө, түшүндүңбү? Өлүп калат эркекче. Сен ошол Бауыржан менен урушсуңбу? Мен менен урушкандай болуп атасың, түшүндүңбү? Мен ошол видеону көрүп алып, каным кайнады ошол жердечи. Сен ушун пиздеп сүйлөгөнсүң братикаң, укуңчу. Сен кыргыздын ким экенин билбейсиң сен, түшүндүңбү? Сен Кыргызстанда жашасаң дагы. Кичинен оозуңа ээ болуп, антип сүйлөштөн мурун ойлонуп туруп сүйлөгүн. Тилим бар деп похуй сүйлөй бербей. Тилиңи тартып келип көтүңө жеткирип коем мен. Түшүндүңбү, Султан? Хорошо, макул. Акчаң да хуя болсо өзүңө болсун, Акчаңы да көтүңө түшүрүп коем мен, эркекче. Ака, ал жерде акча деп эч ким эме кылган жок. Акчаңа таянган үчүн сен герсейип атасың сен. Ака, андай туура эмес. Магазин кимиң болот сен? Сөз жок. Магазин эч ким эмес, биз ооз ачарга суу алган эле киргенбиз а жерге. Била эч ким болбосо сен ал жерде таран этпейт элең, түшүндүңбү? Магазин мага эч ким эмес, любой элден деле сураса айтат. Магазин совсем отношениясы жок бизге. Үйүң кайсы жакта? Үйүм мына больница жакта. Больница жакта? Султан, өлүп калбаган Орозон күндө, түшүндүңбү? Макул. Мага похуй. Сен өлсөңчү нахуй, мен камалам, мен өлбөймүн да. Мен өлсөм бир эле кыргыз өлөт. Аркамда ошончо бала бар. Мен үчүн да өлүп кете турган балдар бар. Түшүндүңбү? Эгер мени көргүң келип калбасаң, мен кеткем ал ошо. Акеңардын үйүндө болом, Жыргал акеңардын үйүндө. Мен азыр оштомун. Түшүндүңбү сени? Макул ака. Жок, сиз туура эмес түшүнүп калыпсыз. Туура эмес түшүнбөй койгула нахуй, мен түшүнүп турам сага чалып атам. Жок, ака, түшүнүп калыпсыз. А жерде как будто мен жанагы улуучулук кылгандай болуп Сен улуучулук кылгансың бир, эки нахуй. Сиз герсейип кеткенсиң өзгөндө. Ака, туура эмес түшүнүп атасыз деп атам. Сиз ойлогондой мен андай улуучулук кыла турган бала эмесмин ака. Эмелерден братишкалардан сурасаңыз. Нахуй мен сени сурап, сен кимсиң нахуй сурай турган? Жок, сиз ушундай деп атат го, чынбы десеңиз айтат. Мен мисалы андай бирөөнү улуучулук кылып өлө турган бала эмесмин ака. Мен любой жерде КТ Мобайл Мегакомдон которулган жана келишим боюнча 350 миллион сом которулуш керек эле. Биринчи транш 168 миллион сом которулду да КТ Мобайлдын эсебине. Ошол 168 миллион сомдун каяка кеткени, эмне болуп кеткени, кандай расщепление менен кеткенин айтып берсеңиз кыскача эле. Анан экинчи маселе, КТ Мобайлдын силер эман негиздөөчүсүңөр да ата-энесиңер дегендей. КТ Мобайлдын канча карзы бар?
силерге чистота үчүн силерге канча карыз, аны эмне төлөбөй жүрөт, Билайынга карыз экен, ошолор боюнча кыскача айтып бериңизчи. Жана 168 миллион алардын шотуна түшүп каяка кетти? Экинчиси, силерге карызы канча бар, аны эмнеге төлөй элек, силер эмнеге талап кыла элексиңер төлөгүлө деп. Анан Билайынга канча миллион сом карыз КТМ Байыл. Эмнеге карыз болгон Билайынга? КТМ Байыл Альфа Телекомунан 168 миллионду алган которуп берген. Азыр счетторунда 133 миллион 800 миң сом жатат. Анын ичинен налог на прибыльге 28 миллион 489 миң которуптур. Прочие выбытие денежных средств 5 миллион 596 миң сом. Ошол ошентип счетторунда 133 миллион азыркы убакта жатат. 5 миллионду эмне коротуптур дейсиңер? 5 миллион ал жанагы мурун айтып кеткендей команда иштеген, ал айлыктары да бар, анан эми ар кандай каражаттар. Жанагы айтылган айлыктар ушул эсептен төлөнгөн да? Жанагы соцсеттерде айтылган айлыктар маалыматка туура эмес. Биз алган маалыматтар боюнча эң эле чоң айлыгы 157 миң сом экен, ал зам директордук экен. Директордун айлыгы 0 сом. Ал эчтеке алган эмес экен, штатный расписаниеда анын айлыгы 0 сом деп турат. Азалмамед Насырканович чечип алалы. Эгерде баяндамачыларга чогуу суроо берсеңиздер, жаман кылып отургуза бере алам. Мен ойлодум эле бирдемчи кылып суроо берели деп. Отура берсинби? Сиз отура бериңиз ордуна. Рахмат улантабыз. Демек, КТМ Байылдын директору мага чейин бир тыйын алган эмес, анын орун басары гана 157 миң сом алчу экен. Биздин маалымат боюнча. Канча ай алды? Биздин маалымат боюнча 4 ай, январдан баштап. 4 ай. Январь, февраль, март, апрель. 157 бул окладта, а бонус премиальный? Бул маалыматтарды азыр алып чыгып атабыз бухгалтериясына кирип, ошол маалыматтардан комиссияга толуктап берелик. Анан урматтуу ушу суроого жооп берип аткандар. Монун баары стенограммага түшүп атат. Мындай так жооп берсеңер. Экинчи маселе. Канча карызы бар силерге КТМ Байылдын, анан Билайн компаниясына? Бизге бул гастан жооп беребиз. Алмамбет Насырканович, директор госагентства связи, можно ответить? Да. На данный момент КТМ Байыл должен где-то около 170 миллионов сомов. Из них 40 миллионов сомов это Sky Mobile за высвобождение 200. Это согласно постановлению правительства 135. И 50 миллионов за высвобождение то же самое и в бюджет должны. Также за использование частот 20 раз, которые составляют порядка 1 миллиона ежемесячно, да, они должны будут, в общем, 71 миллион где-то. То есть КТМ Байылдын жалпы жонунан карзы 150 миллион сом карыз болуп атабы? Я. Жоқ. Сейчас общий. Можно так-то 170 миллионов. 170 миллионов, у них есть дебиторская задолженность, да? Да. Эми кийинки суроом Жамангуловго, Альфа Телеком. Сиз айтсаңыз, ушул келишим түзүлгөндөн кийин 345 миллион сом силер КТМ Байылга жана виртуальный операторду түзөбүз деп беришиңер керек деп чистотаны уттуңар, туурабы? Первоначальный договордо башка, бирок азыркы мына кечээки премьер-министр айтып атат. Ал мен да карап көрдүм, эки башка, мааниси да башка экен. Силер тендерде качкан условия башка, азыркы талап кылып аткан башка. Сиз айтсаңыз, ушуну так айтсаңыз, стенограмма үчүнчү. Иманкадыр Рысалиев, биздин мына бүгүн эртең менен массалык маалымат каражаттарынан айтылды. Өкмөттүн аппаратында жыйналыш өтүп. Ал жыйналышка өзү алып барып ал жыйналышты. Мамлекеттик органдардын жетекчилерин чакырып алып, аларга катуу тапшырмаларды берип, бир эмес, 2-3 несколько жолу Иманкадыр Рысалиев жыйналыш өтүптүр. Биз ушул жерде Сапар Исаковду администрация президентинин заводделы болуп туруп, өзүңдүн функцияңан чыгып, өкмөт мүчөлөрүнө
ТЭЦ боюнча тапшырма бердиңер деп жумуштан айдап камап салган мамлекет. Иманкадыр Рысалиев ушул сизди жыйналыштарда сиз күбө болдуңуз беле? Так айтсаңыз. Урматтуу Акылбек Жамангулович, сиздер кимге суроо берилсе, кимге аты жөнүңүздөрдү айтып койсоңуздар, секретарь стенограммага так болсун. Акылбек Жамангулов, ЗАО Альфа Телеком башкы директору. Алмат Насырханович, сиз айткан маселе боюнча мен агиши менен Иманкадыр Зарлыкович Ирсалиев менен өкмөткө 3-4 жолу агиши чогултту. Өкмөттүн аппарат жетекчисинин орун басарынын кабинетинен 3 жолу кабыл алган. Ал жерде чогулуш өткөрүп, бул долбоорду эртерээк ишке ашыруу боюнча тапшырмалар берилген. Андан тышкары бир 2 жума, 3 жума мурун Госкомитет связьта чогулуш өткөрдү. Иманкадыр өзү өткөрдү. Ал жерге мамлекеттик мүлк фондунун жетекчилери, Госкомитет связьтын жетекчилери, ГАЗдын жетекчилери, биз Телекомдун жетекчилери, КТ Мобайлдын жетекчилери катышкан. Ошол жерде бир 2-3 саат совещание болду. 2-3 саат агиши ошол өткөрдү совещание. Эмне деген тапшырмаларды койду мисалы үчүн? Бул долбоорду ишке ашырыш керек. Биз эми ал жерде өзүбүздүн компаниянын кызыкчылыктарын түшүндүрүү боюнча мына бул жерде отурган биздин техникалык директор, юридикалык директорлордун баары катышкан. Ал жерде вплоть до того, что мындай коркутуулар да болду да, биздин жетекчилерди, ошол тоскоолдук түзүп аткан жетекчилерди дагы жумуштан четтетем деген дагы коркунучтар болду. Анан айтсаңыз, жеке сизге кандайдыр бир басым жасап, эртерээк акчаны котор, эртерээк КТ Мобайлдын счетуна Мегакомдон акчаны котор деген басымдар болдубу? Андай нерселер болду. Кандай? Бир ирет эмес, аябай эле көп жолу телефон аркылуу да чалуулар болду. Бул долбоорду ишке ашырбасаң, эми ар кандай коркутуулар, көп эле коркутуулар болду. Андан тышкары официалдуу дагы жазган каттары да бар да, сообщениялар коркутуу боюнча. Эмне деп ошону ачык эле айтпайсызбы? Эми үй бүлөм асылды. Бул долбоор ал үчүн, өкмөт үчүн өтө маанилүү экенин боюнча. Мен эми агишини сыйлайм, өткөн тажрыйбасын сыйлайм. Бирок тилекке каршы мен жетекчи болуп баргандан кийин эң биринчи ошол Альфа Телекомдун кызыкчылыгын көздөшүм керек да. Анан ошого каршы чыкканыма байланыштуу ал үй бүлөмө чейин асылды. Эми бирок ошондой коркутуулар болду. Кандай камайбыз дедиби, же эмне деди? Же жумуштан алабыз дейби, же эмне дейт? Эми мен сени текшертем, каматам, укук органдарын подключать этем, түйүңөргө жетем, үй бүлөңдү кара, балдарыңды кара дегенге чейин барды да. Эми бул мен ачык чыкканга туура келип атат. Кечирип коесуздар, бирок бул мен ойлойм үй бүлө бул өтө баарыбызга эле маанилүү нерсе болуш керек. Сизге WhatsApp аркылуу жаздыбы? Эми бар, анан кийин сиздерге да көрсөтөйүн, ал жазылган. Анда бизге ошол SMS аркылуу, мындай телефон аркылуу коркуткан бизге распечатка кылып берип койсоңуз. Беребиз, рахмат. Анан дагы бир маселе. Кечээ премьер-министр айтты. Биз чечим кабыл алдык. 2 айдын ичинде Мегаком виртуалдуу оператор кылып КТ Мобайлды бутуна тургузат деп. Сиз ошол 2 айга жоопкерчиликти алып, 2 айда ошону ишке киргизе аласыңарбы? Виртуалдуу оператор кылып. Кечээ Мухаммед Халдышкевичте чогулуш өттү. Ал чогулушка бизден тышкары Момда эле тургула, биз тартипне алабыз. Телекомдун жетекчилери, Госкомитет связь, мамлекеттик мүлк фонду да катышты. Анан Урда күнү биз ошол телекомдун жетекчилери менен жакшы келишимге келдик. Биз изначально пландаштырган боюнча виртуалдуу операторду түзүү боюнча, экинчиси ошол жыштыктарды чогуу иштетүү боюнча. Мен ойлойм, биздин команда менен телекомдун жетекчилиги менен 2 айдын ичинде бул долбоорду ишке ашырсак болот. Анан акыркы суроом, бизде азыр Евросоюздан Кыргызстанга санариптештирүү, цифровизацияга деп $30 миллион жардам келет. Ошол цифровизацияны ишке ашыра турган секретариатта Иманкадыр Рысалиев жетектейт. Эми көбү таң калышы мүмкүн, ал ким өзү? Премьер-министрби же вице-би же ким депчи. Ал ошол цифровизация долбоорунун секретарынын жетекчиси да, туурабы?
Кечөө дайыр маалымат чыкты, ошол цифровизацияны ишке ашыра турган оператор эми технический сопровождение кыла турган КТ Мобайлды кылабыз деп. Ушул чынбы? Ал боюнча менде маалыматым жок экен. Өкмөттөн ким? Минэкономдон барбы же өкмөттүн аппаратынан? Же телекомдон? Госкомитет ушуну айтсаңыз? Алмет Насырганович, Бакытжан Шымбиев, Госкомитеттин төрагасы. Мен 5-чи азыр андай секретариат жок цифровизация боюнча. Экспертный советтер бар, экспертный советтин мүчөсү болуп, Коопсуздук кеңешинде бар. Жок, Иманкадыр Салиев кайсы долбоор жетектеп атат анда интернет баарында? Открытое правительство деген долбоор бар, ошол долбоордо. А бул Открытое правительство неправительственный. цифровизацияда туурабы? Жок. Эч кандай цифровизация тиешеси жок. Открытый правительство эмне бул? Открытое правительство бул баягы гражданский общество менен баягы өкмөттүн ачык маалыматтар чыгаруу боюнча долбоор. Баягы ошол эле интернетте бүт бар маалымат кандай немен иштегендерин баарын чыгаруу боюнча. Ал долбоордун жетекчиси өкмөт мүчөлөрүн, мамлекеттик ишкананын жетекчилерин чакырып алып поручение бере алабы? Поручение бере албайт. Эмнеге анда сиздин телекомго барып жыйналыш өтүп атат Иманкадыр Салиев? Эмне үчүн сиз аны кабинетке бошотуп, өзүңүз жыйналыш өткөртүрүп, ага уруксат берип атасыз? Анын жанында отурасыз кайра. Жыйналышка Сария өткөргөндө премьер-министр Сариянын жанында отуруп калчу. Алмет Назарбаев, Сиз жетекчисиз да, сиз өткөрүшүңүз керек. жыйналышка бул участник катары эле келген.